Honda үлгүсүндөгү унак Кашка сууда 5 адамды сүзүп кеткенге чейин 1 мүнөт мурда тартылган видео тарады. Бишкек Кашка суу жолунда 5 адамды автоунаа коюп кетип, бардыгы каза болуп калды. Алардын 4-өө балдар экени маалым болду. Маалыматта 14-майда болжол менен саат 18:40 чамасында Кашка суу айылында Honda автоунаасын 22 жаштагы улан катуу айдап бара жатып албай калганы айтылды. Анын кесепетинен жол жээгинде турган жөө адамдарды сүзгөн. Бул факты боюнча иш козголуп, шектүү камакка алынды. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө жүрүп жатат. Индияда катуу борондон 111 адам каза болду. Индиянын Уттар-Прадеш штатында катуу борон жана нөшөрлөгөн жамгырдан улам 111 адам каза болуп, 72 киши жаракат алганын Индиан Экспресс гезити билдирди. Тайфун Праяграж, Пратапгарх, Бахадоми, Фатехпур, Унау, Канпур, Зехат, Чандалу, Сомхара жана Бадаун округтарында ири койроолорду алып келди. Кээ бир райондордо бороон бак дарактарды тамыры менен жулуп, электр чубалгыларын кулатып, үйлөргө зыян учураткан. 13-май күнү кечинде штаттын бир нече районунда жамгыр жана чагылган менен коштолгон чаң бороон болгон. Айрым адамдар бактардын кулашынан каза болсо, башкалары курулуш конструкцияларынын урашынан чагылгандан каза болушкан. Аба ырайынын кесепетинен жаныбарлар да кырылган. Акыркы маалыматтар боюнча 114 баш мал өлгөн. Мушкер Медет Женалиев окуучу кызды куткарам деп сууга чүккөн. Маркумдун кошо жүргөн айылдашы окуянын чоо жайына ит берди. Темирлан Мухтарбек уулунун айтымында, Медет менен чогуу көлдүн жээгинде топ ойноп, сууга түшүшкөн. Толкун күчтүү болгондуктан кетмекчи болушуп, бир аз баса түшкөндө кыйкырык угулган. Арты караса келе пирсте ойноп жаткан кыздардын бири чөгүп жатыптыр. Медет байкем дароо чуркап пирстен чекирди. Мен жээке менен сууга кирип бардым. Кызды кармап жээке сүзүп баратсам, бир байке байдарка менен келип калды. Бизди алып чыгып кетти. Ошол учурда байкемди таппай калдык. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине чалсак, жарым саатка жетпей келип калышты. Бирок караңгы кирип кеткендиктен издөө иштери эртеси таңкы 6-да башталды. 9-дарда ошол жок болуп кеткен жеринен эле таап алып чыгышты. Эки кыз сууга түшүп, бирөө сууга түшпөй отурган. Ошол түшпөй отурган кыз чөгүптүр. Алып чыкканда көрдүм. Суу муздак болгондуктан байкемдин буттары тырышып калды окшойт деп айтып берди Мухтарбек уулу. Темирлан ошол мезгилде күн ачык болгону менен шамалдан улам катуу толкун болуп жатканын кошумчалады. Видео менен сүрөттөр кырсыктан бир нече саат мурда тартылган. Булак Спутник KG. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Оштун губернатору эл менен жолугушуу учурунда орой сүйлөгөн пикири коомчулукта талкуу жаратты. Мамлекеттик кызматкерлер, айрыкча жетекчилер кандай кырдаал болбосун эл алдында сүйлөп жатабы же башка учур болобу, кызматтык этиканы сактоосу зарыл. Публикага сүйлөөнүн да өз стили бар. Көчөдөгү пивооканада жүргөндө эле бакылдай берүү одоно көрүнүш. 50 жаштан ашкан Арап булутундагы киши сабалды. Бишкекте айдоочу жолду бараткан чет элдикти сабап салган. Видеосуз тармакка тарап, жабырлануучу Smart Generation Эль Жажи Мухаммад Абеда фондунун башчысы экенин жазышууда. Окуя Свердлов риптине катталып, автоунaalар айып короого киргизилгенин айтышты. Милициянын маалыматына ылайык, окуя 14-майда эртең менен болгон. Нидерландтын 61 жаштагы жараны менен 42 жаштагы айдоочунун ортосунда пикир келишпестик мушташка айланган. Ал жерге барган милиция кызматкерлери жаңжалдашкандар медициналык жардам алуу үчүн улуттук ооруканага кайрылышканын каттаган. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам.
Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Барбы нокатыда? Есім бұлар өшеді, өте көп іш қылып атышады, әрекет қылып атышады. Біз Нокатын начальник емеспи? УКМК қызметкері. Қана жетекчиңер? Ош облысында башқармалықта жиын болып отырған болчу, ошол жаққа қатысып жатат. Жетекчиңерге айтып койгула, арызын жазып кызматтан кете берсин. Мен бүгүн представление берем. Эмне үчүн мындай мурунку чогулушта болгон жок? ГКМ мына өзүнчө мамлекетсиңерби? Эмне үчүн чогулушта болгон жок? Жетекчиси айтып барыңыз казыр. Мен казыр чыккандан кийин чалам. Арызын жазып кетсин жумуштан. Биз бул жерге ойноп келген жерибиз жок да. Ар бир служба жетекчиси ушул жерде отурат. Элдин маселеси, шаардын маселеси турат. Кандай үчүн биз чечкен жоксуңар бул маселени? Менчик алып алган жерди үчүн эмче кармап отурасыңар? Карабай. ГКМ кызматкери. Биз тараптан тийиштүү иш-чара жүргүзүлгөн. Суу ресурстары Канча болду силерге бергенде? Арыз менен кайрылганда мэриянын? Канча убакыт болду? бир канча убакыт болуп калды окшойт. Иә. Точно убактын билбейт экен, бирок биз тараптан тийиштүү иш-чара жүргүзгөн суу ресурстары службасына биз өткөрүп бергенбиз. Катта алар өз убагында сотко кайрылышкан. Жок, мен түшүнгөн жокмун. Силерге кайрылды мэрия. Ошол жанагы биздин муниципалдык жерди бирөө менчиктеп алыптыр. Мыйзамсыз болуп атабы ошондо, урматтуу мэр?